Москвада кыргызстандык аял топ балдар тарабынан зордукталып каза болду. Москвада кыргызстандык 36 жаштагы келин топ балдар тарабынан зордукталгандан кийин каза болгонун РЕН-ТВ телеканалы жазды. Окуя Борбор калаанын Волгоградский проспектинде үйлөрдүн биринин киреберишинде болгон. Кызды 6 адам зордуктаганын когушлар тез жардам кызматкерлерине билдиришкен. Алар аялды сабапта салышканын айтышкан. Жабырлануучу эс ушун жоготуп, комада ооруканада жеткирилген. Дарыгерлер ага этанол менен уулануу деген диагноз коюшкан. Мындан тышкары кыздын мурду сынган, ал мас болчу. Жабырлануучу 28 февралда реанимацияда каза болгон. Кылмышка шектүү 2 адам буга чейин кармалган. Алар кыргыз улутундагы эркектер. Экөө тең азыр Москвада достору менен жашашат деп айтылат маалыматта. Булак лайк чекиткейже. Орусия Украинадагы Херсон шаарын өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын түштүк бөлүгүндө жайгашкан Херсон шаары орус аскерлеринин көзөмөлүнө өткөнүн билдирди. Бул Орусия Украинага басырып кирген 24 февралдан бери Москва өз көзөмөлүнө алганын жарыялаган эң ири шаар болуп калды. Украин тарап шаарды алдырганын ырастаган жок. Кала башчысы Фейсбуктагы баракчасына "Биз дагы деле Украинабыз" деп жазды. Херсон облусундагы согуштук аракеттер 24 февралда башталып, орус аскерлери эртеси эле шаарды өлкөнүн сол жээктеги бөлүгү менен байланыштырып турган стратегиялык маанидеги Антонов көпүрөсүн ээлеп алышкан. 1 мартта шаардын мэри Игорь Колыхаев облустун административдик борбору курчоодо экенин, бирок Украин бийлигинин көзөмөлүндө турганын билдирген. 1 март күнү кечинде Колыхаев Свобода радиосунун Украин кызматынан берген маегинде шаардагы талкаланган имараттар жана каза болгон аскерлер менен жайкын тургундар жөнүндө маалымат берген. Шаар үчүн болгон аракетибизди көрүп жатабыз деген ал. 2 март күнү эртең менен Колыхаев Фейсбуктагы баракчасы аркылуу шаарда ок атылышы мүмкүн экенин эскертип, жашоочуларды көчөгө чыкпоого чакырды. Булак поликлиника. Украинадагы согуш эмне менен бүтөт? 3 болжолдуу сценарий. Россия Украинада баштаган согуш эмне менен бүтөөрү бөдөмүк болуп турганда, кырдаалдын кандай өнүгөөрүнүн ар кандай сценарийи талкууга алынууда. Путиндин Россиянын өзөктүк куралын өзгөчө согуштук даярдыкка келтирүүгө буйрук бергени өзүнчө бир отко май бүрүккөн кабар болуп турат. Нейтралитет. Эл күткөн жакшы сценарий. Ок атышуулардын кан төгүүнүн токтошу. Бул эми көп жагынан алганда Москванын койгон шартына Киев канчалык макул болот? Ошого жараша ишке ашат. Эки өлкө сүйлөшүүлөрдү өткөрүп баштады. Украина нейтралитет макамын талкуулаганга даяр экенин билдирүүдө. Украинанын нейтралитет макамы гана сактап калат. Стратегиялык кол салуу куралдары жок өлкө болушу керек. Өзөктүк мамлекетке айланбашы керек. Химиялык лабораторияларды курбашы керек. Өзүнүн аймагына НАТОнун оперативдүү тактикалык ядролук куралдарын койдурбашы керек. Путин ушуга макул болот. Андай болбосо башка варианттары боюнча абдан кыйын болот. Россия киргенден кийин аскерин кайра оңой менен чыгарбайт. Бул түрк армиясынын күрд козголоомчуларына каршы согушу эмес, анткени Курдистан дүйнөдөгү мамлекет статусу жок эл да, а Украина таанылган статусу бар мамлекет. Ошондуктан менин оюмча Украинаны нейтралдуу макамга Путин мажбурлайт. Эрдоган же Британия, Германия сыяктуу өлкөлөрдүн лидерлери кийлигишип, ортомчу болгондо Путин ынанып макул болот. Бирок көзөмөлдөөчү системаны өзүнүн колунда кармайт. Путиндин кол астында кандай коркунучтуу оперативдүү маалымат жатат, аны айтыш кыйын. Оперативдүү каналдар менен адамзат көп жагынан билбеген маалымат келет да, дейт бишкектик эксперт Турат Акимов. Ырас, батыш өлкөлөрүнүн кеңири колдоосуна ээ болуп жардам алып жаткан Украина дагы Москвага өзүнүн шарттарын коет. Аны дароо эле Москванын ыгына көнөт деп айтууга болбойт. Бирок сүйлөшүүлөр оңунан чыкпай, создугуп кетсе, Россия күчтөрү Украинанын баш калаасы Киевтен бери ээлеп алган күндө дагы кырдаалды көзөмөлдөп турганга күчү жетеби? Украина армиясы жеңилген менен партизандык кыймыл күчөп кетиши мүмкүн. Дагы бир Оганстан пайда болбойбу? Бир жагынан Оганстандагы партизандык согушту Советтер Союзу да, АКШ да жеңе алган жок. Ошол эле учурда АКШнын Сирияда соңку 10 жылда партизандык топторду даярдоо аракети өзүн актаган жок. Россиянын буга күчү жетет, дейт Турат Акимов. Путинде эки чоң глобалдык согуштун методикасы бар. Партизандык согушту оңой эле жеңет. Анткени Кавказда 10 жылдык согушту бүтүргөн. Сириядагы ислам мамлекетин башка кылмыштуу топтордун баарын талкалаган.
Ошондуктан орус армиясынын методологиясы күчтүү. Бирок азыр батыш өлкөлөрү Россияга оңбогондой оор санкцияларды салып баштады. Батыш өлкөлөрү Россиянын учактарына аба мейкиндигин жапты. Орус банктарын өздөрүнүн финансы системасынан чыгарып жатышат. Бүт батыш өлкөлөрү орус газынан баш тарткан жатат. Мындай санкциялар Россияны да алысыратпай койбойт. Анда эмне болот? Орустар чыдайт, алардын өздөрүнүн айтканы бар. Мы выдержали ленинградскую блокаду. Была бы водка, картошка и селедка. Остальные чепуха, дейт Турат Акимов. Югославия варианты. Украинанын чыгышы менен батышындагы саясий маана эки башка экенин эске алганда Зеленский өлкөнү нейтралитет жолуна баштаган менен элден бирдиктүү колдоо болушу кыйын. Буга өлкө батышындагы региондор караманча каршы болуп баш ийбей коюшу мүмкүн. Мындай шартта Украинанын Югославия варианты боюнча чачырап кетиши ыктымалдыгы бар дешет. Согуштук аракеттер Украинанын чыгышында түштүгүндө болуп жатат. Ошол эле метрополдун жашоочуларынын реакциясына карасак, келген орус аскерине бир топ эле лоялдуу коомдун бир бөлүгү колдойт болуш керек. Балким азыраак бөлүгү каршы чыгат. Ал эми батыш Украина аймагын алсак, ал жакта кырдаал кыйла эле катаң болот. Биринчи кезекте Галиция областын айтып жатам. Азыркы күнгө чейин бир нече сценарий бар. Анын бири Югославия сценарийи. Чыгыш менен батыштын ажырымы чоң. Кандай гана болбосун, азыркы саясий элитанын бир бөлүгү менен эсептешүүгө туура келет. Бирок бирдиктүү мамлекет катары жолду улантуу кыйын болот, дейт РМГУнун постсоветтик чет өлкөлөр кафедрасынын доценти Александр Гущин. Дүйнөлүк согуш. Бул Украинадагы согуштун эң жаман, эң акыркы аргасыз варианты. Азырынча согуш эки өлкөнүн ортосунда жүрүп жатат. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү бул согушка түздөн түз кийлигишкен жок. Бирок Украинага чоң аскердик жардам көрсөтүүдө, курал-жарак жана каржы жагынан каралашууда. Ал эми Россиянын аракеттерин тизгиндеш үчүн ага олчойгон эл аралык санкцияларды салууда. Ошондуктан эксперттер аны кайсы бир деңгээлде глобалдык контекстте Россия менен батыштын кармашы катары дагы айтып жатышат. Бул дүйнөлүк 3-чү согуштун башталышы. Россия Украинага эле эмес, бүтүндөй батыш дүйнөсүнө, АКШга, Европага каршы согуш баштады. Бул согуштун кесепети эң биринчи Россия менен Украинага тиет. Ошондой эле бүт дүйнөгө да зыяны болот, дейт Хельсинки университетинин Александров институтунун профессору, политолог Владимир Гельман. Бирок кайсы учурда бул конфликт масштабтуу 3-чү дүйнөлүк согушка айланып кетиши мүмкүн. Эгерде Россия Украинанын каршылыгын ылдам сындырып койсо, ошондо башка өлкөлөрдү дагы ушундай оңой сындырып кое алат экенбиз деген эрдемсүү пайда болот. Көп нерсе Украина канчалык күчтүү каршылык көрсөтө алат жана азыр айтылып аткан тилектештик сөздөрү реалдуу ишке айланып Украинага кандай жардам болот деп ошондо. Эң башкысы азыркы кырдаалды 3-чү сценарийге айланып кетүүдөн АКШ баштаган батыш өлкөлөрүнүн сабырдуу позициясын сактап турат. Бул жөнүндө президент Байден 26 февралдагы сөзүндө так айтып кетти. Эки вариант бар. 3-чү дүйнөлүк согушту Россия менен физикалык согушту баштоо же экинчи вариант эл аралык укукту тебелеген өлкө өзүнүн тийиштүү жазасын алышы керек. Путиндин өткөн жылы Валдай клубунун жыйынында бири-бирибизди толугу менен жок кылып жибере турган коркунуч бар, унутпайлы деп айтканы бар. Так ушул коркунучтан улам дүйнөлүк аскердик державалар кескин жүрүштөрдөн, чечимдерден карманып, бирин-бирин урматтап, бири-бири менен эсептешип келди. Ошол эле учурда орус лидери Россиянын өзөктүк куралын өзгөчө согуштук даярдыкка келтирүүгө буйрук берди. Өзөктүк куралды колдонуу ыктымалдыгы канчалык? Булак, BBC Чекит.com. Анкарада Кыргызстан менен Түркиянын коргоо министрлери кызматташтыкты талкуулашты. Кыргызстан менен Түркиянын коргоо министрлери 1-мартта аскердик техникалык кызматташуу жаатында жол картасына кол коюшту. Бул тууралуу Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов менен Түркиянын коргоо министри Холуси Акардын маалымат жыйынында белгилүү болду. Делегация эки өлкөнүн президенттери койгон тапшырмаларды чечүү үчүн келген. Ошол планга ылайык 5 жылдык стратегиялык жол картасына кол койдук. Түркиянын министри менен эл аралык аскердик саясат жөнүндө дагы терең сүйлөшүүлөр болду, деди Бекболотов. Түркиянын коргоо
коргоо министри Кыргызстандын коопсуздугу Түркия жана регион үчүн маанилүү экенин белгилеп, жол картасында коргонуу жана коопсуздук багытында конкреттүү багыттар аныкталганын билдирген. Ушул жылы февралда Түркия Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө байланыш каражаттарын, автоунаа техникаларын жана башка каражаттарды жардам иретинде берген. Булак поликлиника.